Assalamu alaikum dostlar, assalamu alaikum катталуучулар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Мына ушинтип биз Ноокендин Карабулак айылына келдик. Бул жерде жанагы айтылуу кашка аттын уругунан сатууга чыгат, ошого сиздер менен бөлүшүп, бул аттын историясын дагы өзү көптөн бери şu bir жақсы bilgen адамдан сурап, биздин көрүүчүлөргө каяктан келген, кандай ат болгон, ошонун баарын чагылдырып берейин деп жүрдүм эле. Мына Кудай кааласа азыр ушул аттын ээсинен дагы ошол тууралуу сурап билебиз достор. Андыктан каналда калып, лайктан басып, комментарийден ой пикириңерди калтыргыла. Assalamu alaikum. Aka kandayсыз, жакшысызбы? Тынчсызбы? Жакшы, жакшы. Аллага шүгүр. Аты жөнүңүздү айтып койбойсузбу? Менин атым Муктар, Карабулактан келем. Бул атты сатайын деп атасыз. Сатууга коюп атам буга. Бул аттын историясы деп коет го орустар айтмакчы. Каяктан, таги түгү белгилүү жылкы дейм болчу. Ушул жөнүндө мындай өзү негизи кыска видеолорду чыгарчу элем да. Нары бери нар жакка бастырып, эки жакка бурдуруп, чуркатып туруп эле чыгарып койчу элек. Эми келдим, Кудай кааласа кененирээк эле сурап, ушу узагыраак эле видео кылып коелучу ака. Жерге отуруп албайсыз болсо, отуруп алып кенен эле айтып бериң, бу каяктан кантип келген бир баштан. Эми бул атты баары тааныйт да, өзүбүздөн чыккан. Кыргыз жылкы. Буну көбү тааныйт. Тактып өзүбүздөн чыккан. Жанагы Таластан келген дейби, Таластан келген. Ошол жактан түбү Таластан келген, Карат болгон муну атасы. Болгон экен. Анан келишиден ушерде өзүбүздүн аксакалдардан алып айры коюшуп, ошодон таркап кеткен. Жанышты, маңдары, уруктары тегип бир да. Бул атымын менен теңдери ушу Камтердин өкүбү бар азыр ушу. Жанагы чагылган менен Айбилектеги. Айбилектин Карабулакта ушу айылдын айылда Жалил деген баланын аты бар, ушу ат бар менде. Ушулардын бир туугандары ушу. Мен ушу турмушка дагы байланыштуу балдарын чек алам дегенден атты сатууга койдум да. Аттын улагы таамай. Улагы таамай ооба. Үйрү дагы таамай. Үйрү таамай. Үйрүгө жүрбөсө кайра алып келип бере берсин. Гарантия берем үйрүгө. Анан азыр жашы канча болуп калды? Жашы 6 асыга өтүп атат. Уже 6 асы болду, ошо чагылган Айбелектин жана көк аты баары бир желеде турган кулундар да булар. Бир желеде турган, өзүмдүн тууган үкөм Канбек деген үкөмдүн атынын балдары ошодон таркаган. 9та түшкөндө угуп калам да ушулардычы. 9та эркек түшкөн, бардыгы тегеде турган. Булардын менин актаган урук немелер кандары таза жылкылардан да, макташтын кереги жок. Эми буну азыркы күндө мына биздин өзүбүздүн Кыргызстанда эң жакшы аттардын катарында да буларчы. Тегиз чуркап жетпей жүргөндөрү канча, мынакей азыр сатылат дегенден биз дагы өз башка жакта элек жетип келдик да. Шуну эл менен бөлүшүп коелу деп. Кудай кааласа ким алса дагы күйбөйт экен да. Күйбөйт. Рахматын айтат мага кайра чоң. Жакшы. Эми бул кулундан бери тарбия кылып атасыз өзүңүз, а? Буну ооба кулундан бери эле менде. Жакшы. Аттын боюн тарттыңызбы? Боюн тарткан жок. Чама боюнча 1.55. Гарантияда 1.55. 60ка жетпесе 1.55 гарантия. Ооба, 1.55 ушундай. Кече улактан көрдүм, зарядым өчүп калды да. Ошол жерден эле тартып коеюн дедим эле. Зарядым өчүп. Огонбай калган бердимесе чабып аткан. Азыр аттын жанынан бер, буттарын,
тартып көргөзүп коеюн, а? Мынакей. Чагылган айбелектин аты баары желелешкен да булар. Бу жерде дагы бир көр ат бар. Жалил минген. Ал дагы өтө зор ат. Ушулар баары bir аттын балдары экен. Бул атыңыз боюнча эми сатам деп мына айылдагылар билеби азыр? Сыр болсо канча баа болду мындай? Мага бер дегендер. Булар эми алиги кызыккан балдар азыр билектен сурап атат. 250'te birisi geldi. Satma koydum 350 деп чыгат экен. 270 dedi. Азыр 350ге коесуз ошондо баасын. 350ге коесуз. Убагында эми канчага чейин мындай баа болгон? Мындай мурунда сатам деп бир неме кылгансызбы же сатам деп айткан эмессизби? Мурда айткан эмес. Мынакей, биринчи жолу азыр аттын эси сатам деп оозунан чыгып атат азыр. Буга чейин дагы мага бер деп 270ге чейин сурап келген дейсизби? Эми улактарда соода болгон да? Улакта соода болгон, ошону курулуштагы айттым мен. Бактыбек деген бала. Бактыбек. Ошол келип ошондо кубан депутаттын лагында багылган. Сатып айтып койдум. Эми сатка байланыштуу балдар чек алганга байланыштуу сатууга коюп атам да. Ооба. Бу кайсы номерди коебуз экранга? Өзүмдүн номерим коёбер 0559 менен. Айта бер. 8 19 36. Ошого салышса ошону менен байланыштуу. Макай достор, 350 миң сом. Өтө мындай жакшы эле баа койду да. Сиздер дагы ой пикириңиздерди жазыңыздар. Кымбат болсо кымбат деңиздер, арзан болсо арзан деңиздер. Макай эч бир жеринде айып жок. Былтыр айгырда жүрдүбү же үйдө бактыңызбы? Кугазык болду. Былтыр кугазык болуп туруп ат табында экен да азыр дагы мына 3 жыл айыр коюлду. 3 жыл айыр коюлуп туруп анан азыр кугазык болду. Бунун эң чоң баласы азыр ушу өзүбүздөн жерде Кубаныч деген акада бар. Bunun çoğun balasıbı? Ötkende aldagı 300 ming dep koydu. Klientler geldi 300 ming balasını aytты da. Klientler gelgende 300 ming dedi, ha? Жаңасы улagı жакшыбы andagı? Ulaga çabul elek. Ulaga çabul elek. Balдар yang SS'de bardığı ошо үйүндө багып ийбиз. No, tişini açıp koybaysın, tişini görsetip koyalım. Okay. Az olsun. Ne dep? Ozu повороттору мындай жүгүргөндө озу жумшак болсо керек булардын да. Мындай тарткан жерде токтойбу? Төрттө тең иштейт. Анда мындайрака кичине бастырып туруп ояка бир кое берикем. Өтө катуу чаппай эле кой. Ордуна токтойт. Өзү атты ышкырта эле минсең керек, а? Жанча минбейсиңби? Мындай өзүңө уберим болсоң бир жакшы эле ол жакка барып кайра дагы бир өткүзүп жүрсең мына жерден. Анда кой. Мынакей достор. Кашкаттын уругу. Бу жанагы лупариктер дедим экен да? Лупарик. Вау, ошону мулке сер ошону лупарик ал кайсы аттын экен точно билбейм. Точно билбейт экенсиз да? Бирок ушул Кашкаттын балдары деп жүрүшкөн да. Кашкаттын балдары ал дагы. Эми түсү аныкы ham ушундай болчу го башында. Койгон ошону. Ошо Кашкаттын баласы болсо керек. Ооба. Аны каттан алды лупарик. Мынакей достор, ушинтип видеону аяктайбыз достор. Адрес Ноокенде, Карабулак айылында. Келип атты
görüp hem ulaka salып görüp alsa deli olat da. Kalada çağ görsün. Жақын қарада bizde ulak var mı? Karınız var mı? Yok alır. Hem Noruz kala yakında verir bese bir özerim. Atak mınдай ulaka salып görüp акчасын эсептесеңер болот. Ama hiç bilmesi yok. Ушул at болду. Nerede bir tevelengen jerin görüp kaldım jana. Geçe ulakta. Kayсы beti? Az görgözüp koyun. Mınaki. Geçe ulakta oşol jeri tevelentirişine. 350 ming so'm mınaki. Çalasınlar. Yakın